Галочка. Вот сюда показывай. Вот сюда, зачем показываете? Вот сюда. Внутри поставить. Сіздер эмнеге сіздер қойып қойдыңар анын ордуна? Иди. Зачем поставили галочки? Ну, видите, опять же до него ставят. Уже второй, уже қанчадан бері өстір қойып жатыр мынакей. Девушка рядом стоит. Прошу отойти подальше, не слушается. Приехала полиция. Валейкум ассалам. Да, нарушение, укпайт, агитаторлар. Интересно, что случилось? Агитаторы работают сильно. Они внутри здесь стоят. Вы выгоняете? Выгнала, вот эти девочки, я еще утром не пришла, они стояли, их трое было, сейчас двое осталось. Я их сюда выгнала, они отсюда туда ушли. Можно стоять, ладно? Не имеют права. Проголосовали, должны уходить. В течение получаса, по закону есть. Полчаса, да. Одни и те же лица вот здесь, понимаете? Я их уже столько видео сделала. Нижняя Серафимовкада кырлар үйүндөгү шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 29 ноябрда номер 25 шайлоо округунда мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо бир тилкенин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча сунуш түшкөнүн билдирди. Сөз Нижняя Серафимовка айылындагы карлар жана майыптар үйүндөгү номер 7133 тилкеси боюнча болууда. Буга чейин социалдык тармактарда бул жайдагы добуш берүү тартылган тасма тараган. Анда видеого тарткан киши добуш берип жарандарга кайсы бир талапкерге үгүттөө болуп жатканын айткан. Тасманын негизинде округдук шайлоо комиссиясы тилкеде шайлоо купуялуулугу бузулган деген негиз менен жыйынтыкты жокко чыгарууну бир добуштан колдоп, материалдарды борбордук шайлоо комиссиясына жөнөткөн. Шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча укук коргоо органдарына жана борбордук шайлоо комиссиясына 256 маалымат түшкөнүн Ички иштер министрлиги 30 ноябрда билдирген. Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов үгүт иштерине мыйзам бузуулар боюнча талапкерлерге жана алардын жакындарына үгүтчүлөрүнө 700 000 сомдук айып салынганын кабарлаган. Тергөө абактарындагы 500дөн ашуун чектүү добуш берди. 30 ноябрь күнү өлкөдөгү тергөө абактарында отурган 500дөн ашуун чектүү жана 150 кызматкер жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берүүгө катышты. Бул тууралуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бардык тергөө абактарында аралыктан добуш берүүчү шайлоо тилкелери уюштурулуп, ар бир шайлоочунун катталган участогу боюнча добуш берүүсүнө шарт түзүлгөн. Добуш берүүнүн мыйзамдуулугун жана акыйкаттыгын камсыздоо үчүн жараянга прокуратуранын акыйкатчынын өкүлдөрү байкоо салууда. Москвадагы кыргызстандыктар добуш берүүгө активдүү катышууда. Москвадагы кыргыз жарандары шайлоого активдүү катышып, өз добуштарын берүүдө. Аталган көрүнүштүн видеосу социалдык тармактарга тарады. Маалыматка ылайык, добуш берүү Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде өтүп жатат. БШКнын маалыматы боюнча Бишкек сааты менен 10:00 карата Кыргызстандан сырткары Орусия, Туркия, БАЭ, Сауд Аравиясы, Улуу Британия, Венгрия, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Италия, Швейцария, Франция жана башка мамлекеттерде жайгашкан 92 шайлоо тилкесинде добуш берүү уланууда. Үлпөт күнүдө шайлоого катышканыңыздын видеосу тарады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бүгүн 30 ноябрда Кыргызстандын Люксембург айылындагы шайлоо тилкесинде жагымдуу жагдай болду. Жаңы турмуш жолуна аттанган кыз ак көйнөгү менен өзүнүн мааракесине карабай шайлоо тилкесине келип добуш берди. Шайлоо тилкесинин мүчөлөрү анын жарандык жоопкерчилигин жогору баалап, өзгөчө ыраазычылык билдиришти. Комиссия өкүлдөрү келинге бата берип, жаңы үй бүлөсүнө бакыт жана береке каалашты. Окуя айылда жана социалдык тармактарда жылуу кабыл алынып, көптөр кыздын жоопкерчилигин жана жарандык позициясын үлгү катары белгилешүүдө. Шайлоочу турмуш жолун аттанып, ошол менен бирге бул турмуш жолун шайлап коеюн деп элибиздин журтубуздун
келейин деп жараган жакшы инсандарды шайлап келейин деп бүгүнкү убактысын бөлүп келиптир. Чоң рахмат сизге. Бул жаш кызга бата берели. Омин, алдыңды мал бассын, артыңды бала бассын, алтын. Жолуң даңгы болсун, ишиң ийгиликтүү болсун. Жашооң балдай болсун, өмүрүң узун болсун, көңүлүң чөкпөсүн, сүйгөнүң сени дайыма үглүдөй басып жүрсүн. Омин. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң доллар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.